Дагы бир сотко эки аял бир баланы жулкулдатып жетелеп келип калышат. Бала жөргөлөп эле жүргөн бала болот. Экөө тең. Сотто алказакадан алып айласын кетирип, бирөөсү айтат, бул менин балам десе, экинчиси айтат, менин балам деп. Экөө тең ызылдашып, такыр ыкка келбей коет. Экөө тең балам деп жан талаша беришет. Бул жерде бир кичине абстракция бар да. Ишти карап аткан соттун айласы кетет дагы эки аялды тургузуп туруп, баланы экиге бөлөбүз дейт экен. Залга мукачы да кирип келет экен. Бычагын көтөрүп. Экиге бөлөбүз экөөң, жарым сен ал, жарымын сен ал. Мен силерди кантип эми далилдейм дегенде, аялдардын бири бүк түшүп, тизелей калып, соттун бутунан өп, айланып кетейин, мен өзүмдүн бөлүгүмдөн баш тарттым. Бала аман калсын, ушул эле аялга бер деп жалынып жалдырайт экен. Ушу баланы ушул эле аял алып кетсин. Баланы өлтүрбөңүз деп жалбырып жибергенде, сот чечим кабыл алат экен. Бала сиздики турбайбы? Жалынган балага. Кээде соттор акыйкат чечим чыгарууда мыйзамга эле байланып калбастан көкүрөктү, жүрөктү, көөдөндү сүйлөтүш керек экен. Айлакерлик да кылыш керек экен. Бирок ошол айлаңар, абалыңар, көкүрөгүңөр, жан дүйнөңөр өзүңүздөр кабыл алып жетектеп аткан мыйзамдын чарасынан чыгып кетпеш керек экен.